Геморрой менен баардык эле адамдар ооруйт дүйнө жүзүндө. Экиге бөлүнөт, курт жана өнөкөт болуп. Экинчи стадияда болсо уже сезилип баштайт, кичине кан агат. Геморройдун эң биринчи себептери бул ичтин катуусу. Кан тамырлары ошол жакта айлануусу начарлап, өзүң эмнени тромез кылып атам деп ойлонуш керек биринчи. Бул оору кайдан чыкты, эмнеден чыгышы мүмкүн деп адамдын өзү деле ойлонуш керек да. Колоноскопия бул биздин эң оң колубуз десек болот. Азыр бизде рак оорулары көбөйүп кетпеди, 3-орунда туруп атат. Азыр Кыргызстан боюнча рак прямой кишки, СВИШ ошол онкологический заболеваниялар калып келиши мүмкүн. 2 жол менен дарылайбыз. Консервативдүү, анан кийин хирургиялык түрдүү. Келе калсам эле операция кылабыз дей бересиңерби? Биринчи лечение кылып көрсөк болбойбу дейт да. Биринчи лечение кылып көрүш үчүн биринчи, экинчи стадияда келиш керек. Кыргыздарда мындай бар, бычак тийгизбеш керек. Биринчиси турак тамактануу. Экинчиси бул спорт менен машыгуу керек. Туалетте отурганда 3-5 минуттан көп отурбаш керек. Саламатсызбы достор? Сиздер менен Главное ден соолук подкасты. Бул подкастта жалаң гана ден соолук жөнүндө, саламаттыкты сактоо жөнүндө, ооруларды алдын алуу жөнүндө айтып беребиз. Уинстон Черчилль айтыптыр: ким маалыматты билсе, ал дүйнөнү башкарат деп. Албетте, эгерде оору жөнүндө жакшы билип алсаң, анда ушул ооруну алдын алууга болот эмеспи? Биздин подкасттын негизги максаты врачка ооруп келбей, оорунун алдын алып келүү. Бул биринчи максат. Экинчи максатыбыз бул информацияны же болбосо ушул маалыматты кыргыз тилинде берүү. Өзүбүздүн жакшынакай тилибизди өркүндөтүп өстүрүү. Бул биздин экинчи максатыбыз. Бүгүнкү темабыз адаттагыдай эле өзгөчө тема. Көпчүлүк уялып, эң кыйналып, кыргыз тилинде айткандай, ооруну жашырсаң өлүмгө ашкере дегендей, өтө эле өчүп кеткенде кайрылган оорулардын бири бул геморрой оорусу. Геморрой оорусу жөнүндө мен суроолорду берип, ал эми ушул суроолорго жооп бергенге биз студиябызга Авиценна клиникасынын врачы Абдрауф кызы Бүбү Айшаны чакырдык элек. Саламатсызбы, Бүбү Айша? Бүбү Айша, мен дагы бир жолу өзүмдү тааныштырып коеюн. Сиз менен мына бүгүн биринчи жолу жолугушуп атабыз. Менин атым Жипар Керималиева. Мен да сиздин коллегаңыз болом, врачмын. Ушул Авиценна клиникасын негиздеп, мындан 25 жыл мурда, ошондой эле ушул подкастты да негиздедим. Эмне үчүн ушундай ой келди дейбиз? Анткени мен ойлодум, көбүнчө биздин ушундай айтсам деле болот, биздин жарандар ооруну билбейбиз көбү. Маалыматыбыз жок. Көбүнчө маалымат орус тилинде же башка тилде. Ал эми ошол маалыматты өзүбүздүн тилде берели, оорулар жөнүндө көбүрөөк айтып берели деп ушул подкастты баштадык элек. Подкастты баштаганыбызга бир жарым эле жыл болду. Бирок жарым жылдын ичинде элдер чын эле ушул маалыматка суусап турган окшойт. 500 миңдей киши көрүп, ошонун ичинде 8 миңге жакын киши катталыптыр. Анан дагы бир жолу айтып кетет элем биздин досторго: урматтуу достор, катталыңыздар, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Жакпаса ошол жакпаган суроолорго жазыңыз. Эмне, кандай суроо берейин дедиңиз эле депчи. Анткени эмне үчүн суранып атканын себеби бул ушу YouTube'дун алгоритми ушундай экен, канчалык көбүрөөк активдүү катышса, ошону интернетте көбүрөөк көрсөтүп турат экен. Балким сиздин бир жакшы таанышыңыз, туугандарыңыздын сообуна калып, өмүрүн сактап каласыз. Ошон үчүн биздин каналдан кетпей, ушул оору жөнүндө маалымат алыңыз. Айша айым, бизде салт болуп калды. Келгенде ушу конок өзү жөнүндө айтып берүүсү жөнүндө. Албетте биздин көрүүчүлөр кызыгат. Ким болду экен ушул жаш кыз? Эмне үчүн проктолог болуп калдыңыз? Кандайча медицинада тармак көп эмеспи? Окулист, лор жана башка, А сиз ушу проктологияны тандап алдыңыз. Эмне үчүн? Ушул жөнүндө биз кыскача айтып бере аласызбы өзүңүз жөнүндө? Канча жыл стаж болду? Мен врач-проктолог Абдрауфова Айша, Абдрауф кызы Айша. Көп жылдан бери Авиценнада иштейм. 2020 жылдан бери
Стажым уже 7 жыл болуп калды. 7 жылдан бери иштейм проктолог болуп. Проктолог кесибин мен кандай тандап калдым? Азыр бизде айымдар, намаз окуган айымдар көп, анан уялчаак айымдар көп, анан өзүм дагы декретте отуруп геморрой болуп төрөттөн кийин кыйналып, анан консультация проктолога керек деп мени жөнөттү да. Барып кирип карасам, жалаң эркектер экен отделениеде. Бир дагы аял жок экен. Аял бар экен, ал аял да декретке кетип калганбы, жок экен да. Аны ойлонуп көрүп мен негизи гастроэнтеролог болоюн дегем, бирок айттым мен аялдарга жардам беришим керек экен. Мага окшош уялган аялдар. Мен өзүм медик болуп уялып атсам, анан башкалар тем более уялат да. Андан көрө ушу намаз окугандарга, төрөттөн кийин бардык эле аялдарда геморрой болот, ошолорго жардам берип, уялбай мага келишсин деп проктолог тандап алдым да. Эң сонун. Анда ушул геморрой оорусу жөнүндө айтып берсеңиз, бул кандай оору, кандай себептер менен келип чыгат? Геморрой менен баардык эле адамдар ооруйт дүйнө жүзүндө. Статистиканы алсак, 1000 адамга 150-ге 140-га жакын адам туура келет экен да. Бул аябай эле көп көрсөткүч. Бул дегени 10 адам ичинен 7 адам сөзсүз геморрой менен ооруган адамдар болуп эсептелинет экен да. Геморрой менен эркектер дагы, аялдар дагы бирдей эле оорушат. Аялдар көбүнчө төрөттөн кийин геморрой чыгып же төрөт убагында боюнда бар кезде кыйналса, эркектер болсо гигиенаны жакшы сактабаган үчүн, оор көтөргөн үчүн, жумушуна байланыштуу эркек менен аялдардын саны бирдей эле да. Аялдар да эркектер да көп эле оорушат. Анан көбүнчө иш курагында деп коебу, иштеген убагында мындай орто жаш куракта кездешет. Булар 45 жаштан 65 жашка чейин көбүнчө кездешет да. Геморрой деген бул көтөнчүчүктүн көк тамырларынын варикоздук чоңоюшу болуп эсептелет. Геморрой болсо экиге бөлүнөт. Курч жана өнөкөт болуп, курч болгондо ошол геморройдо тромб пайда болуп, катуу оорутат. Өнөкөт болгондо бул стадиялары бар. 1, 2, 3, 4 стадия болуп, 4 стадия болот. Биринчи стадияда болсо жөн эле воспаление болот. Жөн эле ошол жакта сезгенүү пайда болот. Кичине туалетке барганда канның пайда болуп калышы мүмкүн. Же болбосо көп деле мындай билинбейт да адамгачы, бирок жүрө берет. Ошентип кичине канайт, кичине ачышат. Бирок аны адам сезбейт деле, сезгендер сезсе деле барбайт деле больницага. Экинчи стадияда болсо уже сезилип баштайт, кичине канагат, бумага кам болуп калышы мүмкүн, даарат кагазы, же болбосо кийими булганып калышы мүмкүн, анан кичине оорушу мүмкүн, анан геморрой түйүндөрү кичине чыгып башташы мүмкүн. Сыртка кичине колго жууганда, даарат алганда кичине бир неме дөмпөйгөн бир неме сезип баштайт да. Бул уже экинчи стадия болуп калат. Үчүнчү стадияда болсо уже дөмпөйгөн нерсе чыгып, уже мешайт берип, басканда, чуркаганда, көп жумуш кылганда уже геморрой түйүндөрү чыгат, ачышат, кычышат, канагат, кандайдыр бир суулардын бир нерсенин агышы мүмкүн, кычышы мүмкүн, ошентет. Бирок кол менен киргизип койсо кайра жакшы болуп неме болуп кала берет да, кирип кете берет ичке геморрой түйүндөрү. 4-стадияда болгондо, 4-стадияда уже кирбей калат кол менен. Жана дөмпөйүп чыккан нерсе ичке кирбей калат. Кол менен кылганда дагы, түртүп киргизсе дагы, кандай бир упражненияларды дары менен киргизсе да уже бул кирбей калат. Бул уже 4-стадия болуп калат. Уже жанакы биз байкаган симптомдордун баары көбөйүп, уже дискомфорт пайда болуп, кыйналып баштайт пациент 4-стадияда. 4 стадиясы бар. Бирок бизде бейтаптар кайсыл убакта 1-стадияда, биринчи немелерде белгилер пайда болгондо эч качан кайрылбайт, уялып жүрө беришет. Анан 2, 3 стадияда булар оору деп да эсептейт да. Качан болсо 4-стадияга барып, кычышып ооруп баса албай, ушунчалык кан агып же болбосо анемия болуп, каны түшүп кетип, бир 60-70 гемоглобин түшүп калмайынча да келбей жүрө беришет. Ушундай бейтаптар бар. Айшайым, биздин подкасттын негизги максаты дагы бир жолу ошо оорунун алдын алуу. Ошон үчүн биринчи дагы бир жолу баса белгилеп, себептерин айтып кетесизби? Кайсыл убакта, кандай шарттарда пайда болот, эмне кылганда пайда болот депчи дагы бир жолу кайталап кетсеңиз. Геморройдун себептери аябай көп. Геморройдун эң биринчи себептери бул ичтин катуусу. Ичтин катуусу же ичтин катуусу көп убакыттан бери көп убакыттан бери кыйнаса, ичи аябай өткөндө, ичи аябай катыганда, анан аябай аз басып, аз физический нагрузка кылганда, же болбосо оорду аябай көп көтөрүп, оор көтөрүп өзүн кыйнаган мезгилде, анан аялдарда көбүнчө
60-70% эле боюнда бар кезде сөзсүз геморрой чыгат да. Эми кээ бирлердики чыкпашы мүмкүн, бирок көбүнчөсүнүкү геморрой чыгат. Бул ичиндеги түйүлдүк маткага давить этип туруп, ошо кан тамырлары ошол жакта айлануусу начарлап, ошол жактан түшөт, геморрой түйүндөрү түшүп баштайт да. Геморрой уже кыйналып баштайт, геморрой менен кыйналып баштайт. Анан кийин дагы туура эмес тамактангандан сөзсүз, туура эмес тамактан биринчи ичимдик ичишет, көп ичкенден, анан ачуу көп жегенден, ун тамактарын жана ичин катыра турган ун тамактарды, ширин тамактарды жегенден, салат аз жегенден, жанагындай мөмө жемиштерди аз жегенден, клетчаткасы аз тамактарды жеп, жалаң эле ширин, таттуу жеп, ачуу жегенден, ошо туура эмес тамактангандан болот геморройдук. Анан генетикалык деле болушу мүмкүн. Мунун себептери көп. Же болбосо, если өнөкөт оорулар болсо дагы бул ожирение, көп салмактагы адамдар, сахарный диабет, полиптер болушу мүмкүн, онкологиялык оорулар, ошолордун баардыгы ушул геморройго алып келет. Ушул себептери көп да негизи. Анын эң биринчи оорунун алдын алууда себебин аныкташ керек. Туура өзүң эмнени туура эмес кылып атам деп ойлонуш керек биринчи. Бул оору кайдан чыкты, эмнеден чыгышы мүмкүн деп адамдын өзү деле ойлонуш керек да. Анан ошого жараша анан ушул сиз айтып кеткен белгилер 4 стадия дедиңиз, канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Же болбосо баягы курч мүнөздөн острый стадиядан, же хронический стадия, же созулма, же өнөкөт стадияга деп кыргыз тилинде туура айтсак. Бир канча күндөн бир канча жылга чейин созулат бул. 4 стадия бир 30-40 жылдын ичинде да болушу мүмкүн. Эгерде ич ката берсе, бат эле 1 жылдын ичинде деле сразу 4-стадияга өтүп кетиши мүмкүн. Ич каткан азыраак болуп, кичине өзүнө карап арада кээ бир убакта эле чыга турган болсо, 30-40 жылга чейин, 4-стадияга чейин жүрүшү деле мүмкүн. Ар кандай бул адамдын өзүнөн зависит этет. Шарттарына жараша, жумушуна жараша, башка ооруларына жараша, факторлорго жараша болот да, получается. Анда мынакей сиз ушу белгилерин жакшы айтып кеттиңиз, эң биринчи белгилери кандай болот деп. Эми болсо кантип ошо диагноз коюлат? Мисалы, мүмкүн окшош оорулар барбы? Мүмкүн аны деле геморрой деп ойлоп билип жүрө беришет. Ошол жөнүндө. Биздин адамдар деле негизи ойлошот, бир эле көчүктө геморрой бар деп ойлошот. Баардыгы ооруганы, кан акканы, башкасы эле өздөрүнө диагноз коюп, өздөрүнө дартты коюп, уже геморрой деп келишет да. Билишпейт булар көчүктө 100дөн ашык оору бар экенин, геморройдон башка да толтура оору бар экенин, булар бири-бирине окшобойт экен, ар ким өз-өзүнчө лечение ар кайсыл диагнозго жараша өз-өзүнчө лечение кылат экенин булар билишпейт. Өздөрү кичине ооруп баштаса эле диагноз коюшуп геморрой экен деп келишет да, көбүнчө элечи. Анан бизге келгенде биринчи бизге келерден мурун эң акыркы проктологдор келишет. Биринчи гинекологко барышат, урологко барышат, баардык врачтар, терапевтке барышат, баарына айланып бүткөндө, анан уже айласы калбай калганда гана проктологко келишет да. Булар уялып жүрө беришет экен бизде. Уялып жүрө берет. Бирок элдерге айткандан уялбайт. Кыргызстандын баардыгы билет анын геморрой бар экен. Элдин баарына айтышат, менин геморройум бар, кыйналып атам, ушинтип атам деп. Бирок врачка келгенден уялат да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз мына жакшы айтып кеттиңиз, тигили врачка барат, бул врачка барат, башкаларга айтат депчи, бирок эмнегедир проктологко түшпөйт депчи. Ошон үчүн жана чекап дегенден өтсө жакшы болот. Ал жерде пландуу түрдө бардык специалисттерден өтөт эмеспи? Бизде азыр ушу чекап Авиценнада аябай жакшы кылып койду. Бардык оорулардын алдын алса болот деп ойлойм чекап менен. Азыр мурун башка клиникалардан байкачу эмесмин, бирок биздин клиникада эң жакшы жылыш болуп атат. Чекап деген башка өлкөлөрдө бүт эле чекап менен адамдар өмүрүн узартып атышат, ден соолугун алдын ала карап атышат, кандай оорулар бар экенин билип атышат. Бизде Кыргызстанда чекап Авиценна аябай эле жакшы алдыга жылыш кылып, ушинтип чекапты ойлоп таап. Эң жакшы. Биз азыр эле айтып кеткенде, ооруну алдын алса кандай арзан да болот, жеңил да болот. Ошол чекаптын политикасы, саясаты ошондо да, же болбосо баягы совет убагында бар болчу профосмотр деген. Бул жерде ошол эле профосмотрдун түрү да, алдын алуу, текшерилүү. Дагы сиз мынакей белгилеринен тышкары, сиз өзүңүз айткандай специалист көрөт, осмотр кылат. Андан тышкары баягы
инструменталдык обследование кандайдыр бир анализдер тапшырып ошолор жөнүндө айтып бересизби, диагностика жөнүндө? Диагностика кылганда биз биринчи зеркало менен көрөбүз. Бизге келгенде же кол менен көрөбүз, ректальный исследование деп коет, кол менен көрөбүз. Анан ошол жерден диагноз коебуз. Эгерде көчүктө кычышуу болсо, жазгандан кийин дагы маздарды жазгандан кийин деле кечке кычышуу болсо, анда анализ каала сөзсүз тапшыртабыз негизи. Кычышуу болсо, бул азыркы заманда фастфуд деген көбөйдү, шаурма жегендер көбөйдү, кафеден элдер тамак кылышпай калды, кафеден жегендер көбөйдү. Ошону менен сырткары курттар көбөйүп атат, курт жуккандар көп. Ошон үчүн дагы геморрой жок болсо да кычышыш менен да геморрой болушу мүмкүн деп келишет, бирок геморрой эмес эле кычышып аткан болушот. Ошон үчүн анализ каала кылганда ошо көбүнчө курт табылат да, ошон үчүн анализ каалага жазып беребиз биз проктологдор көбүнчө эле колоноскопияга жазып беребиз. Колоноскопия бул биздин эң оң колубуз десек болот. Ошо баардык оорууну алдын ала билген кандай билдирип турган аппарат да булчу. Бүт немени кишечникти полностью ичинен көрүп, ичеги карынды баардыгын көрүп чыгат, подвздошный кишечникке чейинчи. Анын ичинде полиптер болушу мүмкүн, онкологиялык оорулар болушу мүмкүн, ошонун баардыгын көрүп, андан сырткары көргөндөн сырткары ошол момент алып кетет, полиптерди гистологияга алып кетет. Бул эң жакшы методдордун бири. Жана биздин эң жардамчыбыз ошол колоноскоп деп неме кылсак болот. Азыр бизде рак оорулары көбөйүп кетпеди, 3-орунда туруп атат азыр Кыргызстан боюнча рак прямой кишки именно. Ошон үчүн колоноскопия ошол рактардын алдын алат. Ошон үчүн 35 жашка чейин бир жолу түшүп койсо болот. 35 жаштан кийин 5 жылда бир, 45 жаштан кийин уже 2 жылда бир колоноскопко обязательно түшүп туруш. Урматтуу жердештер, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, бизде азыр рак прямого кишечника 3-орунда туруп калды. Ошон үчүн рактын алдын алгыңыз келсе, же өзүңүздүн кишечнигиңизде кандайдыр бир ооруларды байкасаңыз, анда сөзсүз колоноскопияга түшүп, өзүңүз текшертип коюшуңуз керек. 35 жашка чейин бир жолу түшүп көрүшүңүз керек. Ичимде эмне болуп атат, кандай иштеп атат деп өзүңүз үчүн деле 35 жаштан кийин жылына 5 жылда бир көрүш керек. 45 жаштан кийин жылына 2 жолу же бир жолу сөзсүз текшерилип туруш керек колоноскопияга түшүп. Бул эң жакшы методдордун бири, рактын алдын алат, геморройдун алдын алат, баардык оорулардын алдын алат. Мына сиз айтып кеттиңиз, геморройдун 3-4 стадиясы бар депчи. Андан тышкары кандай осложнение болушу мүмкүн? Ушу жүрө берсе, чыдап жүрө берсе, эмнеге өтүп кетиши мүмкүн, ошону да айтып койсоңуз. Геморрой бизде элдер ойлойт, геморрой бул сөзсүз ракка алып барат деп. Геморрой ракка алып барбайт. Бирок бир чети ошентип ойлогон деле жакшы. Ойлосоң кичине коркуп келишет, өздөрүн карашат. Ракка алып барбайт деп койсоң карашпайт. Качан жыгылып калып, гемоглобин 30-га 40-ка чейин түшүп келгендер болот да, жыгылып уже кан басымы түшүп, өзүн жаман сезип, кусуп уже баса албай калганда да келгендер болот. Осложнениялар ошо анемия болот биринчи кезекте. Анан кийин көчүктүн жанындагы клетчаткалар воспаляция этип, сезгенип, парапроктит оорусун алып келиши мүмкүн. Парапроктит оорусу ириңдеп осложнение берип, свищти алып келиши мүмкүн. Вот свищ ошол онкологический заболеванияларга алып келиши мүмкүн. Негизи геморройду лечение кылбай койсо, парапроктит көтөт, парапроктиттен свищ көтөт, свищ ошо онкологический оорулардын эң биринчи баштабы да. Мынакей ушул аябай жакшы айтып бердиңиз, кандай осложнениеге алып келет. Эми болсо ушу дарылоонун түрлөрү. Сөзсүз эле мына телевизордон жана бегущий строкадан көрөбүз. Операциясыз дарылайм деп. Ошол туурабы же туура эмеспи? Кайсыл убакта операциясыз, жана таблеткалар менен консервативный лечение, кайсыл убакта хирургический метод менен? Көбү хирургия десе эле коркот эмеспи? Ушул жөнүндө бир айтып берсеңиз. Бизде 2 этап менен же 2 жол менен дарылайбыз. Консервативдүү, анан кийин хирургиялык түрдүү, хирургиялык жол менен дарылайбыз. Бизде сөзсүз эле жаткызып алып операция кылуу эмес. Биринчи стадияда, экинчи стадияда мазьдар менен, свечалар менен, упражнениялар менен дарыласак болот. Жардам берет, аябай жакшы жардам берет.
Бирок бизде биринчи экинчи стадияда келгендер келбейт, бизде бейтаптар көбүнчө эле үчүнчү төртүнчү стадияда келишет. Анан операция кылабыз десең, келе калсам эле операция кылабыз дей бересиңерби, биринчи лечение кылып көрсөк болбойбу дейт да. Биринчи лечение кылып көрүш үчүн биринчи экинчи стадияда келиш керек. Бизде биринчи экинчи стадияда келбейт. Качан көчүгү болбой калганда, кычышып каны агып башы айланып калганда келет да, аны мен мындай эле лечение кылып берчи дейт. Андай лечение болот. Биринчи экинчи стадия консервативдүү лечение кылсак аябай жакшы жардам берет. Может ошол бойдон жакшы болуп деле кетиши мүмкүн, ошол бойдон көйгөй деле жаратпашы мүмкүн. Бирок үчүнчү төртүнчү стадиядан уже консервативдүү лечение жардам бербей калат. Мында уже хирургиялык жол менен малоинвазивный деп коебуз, анан обширный операция кылабыз деп коебуз. Малоинвазивный операциялар кылганда, метод менен лечение кылганда бул экинчи, үчүнчү стадияда эле жардам бериши мүмкүн. Бирок төртүнчү стадияда уже жардам бербейт. Аны чоң кесип кол менен алып салыш керек. Чоң операция болот да буларчы. Муну лазер менен же склеротерапия менен же жанакылар менен, башка методдор менен лечение кылган болбойт уже төртүнчү стадияда. Биринчи стадияда лечение кылсак болот, коркпой келе берсе. Хирургиялык жол менен лечение кылгысы келбегендер өзүнө байкап карап туруп биринчи стадияда келиш керек сөзсүз. Анан ошондо хирургиялык жол менен эмес, мындай эле мазь свечалар менен лечение кылсак болот. Сонун. Сиздин айтып бергениңизди угуп, мен ойлойм көпчүлүгү өзүндө ушундай симптомдор, белгилер болсо, келип врачка кайрылууну түшүнүшөт. Ошон үчүн эгерде врачтын телефонун сурап, же каерде клиникада иштейт деген сурасаңар, бул жерде азыр ссылка болот, ушул жерде клиниканын адреси, телефондору, врачтын өзүнүн жанагы жеке баракчасы болот. Кирип, подписка жасап, лайк жасаңыздар. Ошондой эле эгерде мага кайрылып сурооңуздар болсо, социалдык баракчамдын ссылкасы болот. Кайрылыңыздар, подписка жасаңыздар. Бизде бирөөсүнө лечение жазып бересиң. Бир пациентке келет, лечение жазып бересиң, анан келип сурасаң айтат да, мен кошунам, булар бизде кыргыздарда ушундайбы же негизи адамдар ушундайбы, мен кошунам айтып деле бул лечениени жазып берип, аябай жакшы жардам берди, мен да коюп атам, бирок жардам бербей атат. Эмне кылсам болот? Туугандардан, кошуналардан советтерди алганда, ошолордун методдору менен лечение алганда аябай жакшы көрүшөт да. Кошунамдыкы может геморройдур, может быть трешнадыр, сен кайдан билесиң? Бизде кыргыздарда ойлойт, көчүктө бир эле геморрой бар, баардыгыбыздын лечениябыз окшош болсо, баардыгыбыз ошондон жакшы болуп кете беребиз депчи. Жок, андай эмес. Кошунаңа жардам берген лечение сага жардам бербей калышы мүмкүн. Кошунаңа жардам берген мазь сага жардам бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз проктологко келип, диагнозуңарды тактап, билип, анан ошого жараша ар кимге индивидуально эффективный лечение жазып беребиз. Ошондо силерге жардам бериши мүмкүн. Көбүнчө эле кошунам айтты, анан пиявка неме кылышыбыз керек экен, сүлүк курт койсо жардам берет экен, анан кошунам айтты, могул майзы сүйкөгөндө жакшы жардам берет экен. Только кошунам айтты да, кошунасына геморрой бар экенин айткандан уялбайт. Бизге келип көчүгүн көрсөткөндөн уялат да. Вес айылга геморрой бар экенин айтып билип, кошунан лечениясын алгандан көрө бир врачка келип эч ким билбеген лечение алып жакшы болуп кетсе жакшы эмес да. Бизде андай эмес. Бизде бүт кошунанын туугандарынын айтканын кылып, анан уже эч кандай жардам, эч кайсы майздар жардам бербей калганда, эч нерсе жардам бербей калганда, анда врачка 4-стадия менен келет да. Анан келип сен сразу эле операция дейсиңер да деп. 1-стадияда келгиле, жардам беребиз, колубуздан келишинче операция жасабайбыз. Бирок 4-стадияда операция сөз жасаш керек. Ошо менен жакшы болуп кетесиң. Анан бизде кыргыздарда мындай бар, бычак тийгизбеш керек. Бизге деле келишет, бычак тийгизбеш керек. Бычак ургачысы болот экен да, анан эркеги болот экен, бирок андай медицинада андай понятие жок дегендей. Кандай андай түшүнүк жок да. Ургач эркек деп бөлүнбөйт. Ургачысы болот экен, ургачысын операция кылса деле көбөйүп кетип, ошондон рак болуп өлүп калат экен. Мага бычак тийгизе көрбөңүз, мен операция кылдырбайм деп ушинтип айтышат да. Анан таң каласың, буларды каяктан уктун, булардын баарын кошуналардан угушат. Бизде только кошуналар мынтти, кошуналар тигинтти, кошуналар мынтти деп жашашат да. Азыркы кезде интернеттен алып дарыланышат. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөргө да айтып кетебиз, интернеттен дарыланбай, өзүңүздүн турган жериңиздеги поликлиника, районный борборлордо бардык жерде проктологдор бар, хирургдар бар. Жок андай десеңер, анда Бишкекке келгиле. Мына Айша айымга кайрылгыла. Бул жерде дагы ссылкасы болот, адреси баары жазылат. Ошон үчүн мага келип кайрылгыла, колумдан келген жардамымды берем, анан ургачысы бар, операция кылган болбойт, андай мындай деген
түшүнүк болбойт. Анан сөзсүз операциядан кийин, леченияден кийин жакшы болуп кетесиңер. Дагы бир жолу Айшайым баса белгилеп, кандайча ушул ооруну алдын алуу керек? Оорубаганга ушул жөнүндө айтып бересизби? Геморройдун алдын алса болот. Эгерде бир жолу кайталанып, биринчи стадияда экенин билсеңер, уже көчүктүн ачышып кычышканын билсеңер, өзүңөрдү лечение кылсаңар же өзүңөр айыктырсаңар болот. Бул туура тамактаныш керек, ичти катырбаш керек. Эң ошо геморройдун ачкычы бул ич катуу. Ичти катпаганга дагы өттүрбөгөнгө дагы аракет кылышыбыз керек. Ич катпаш үчүн туура тамактанышыбыз керек. Биз спирттик ичимдиктерди, фастфуддарды, нандарды, ундан болгон тамактарды, аз булочка, бизде торт, пирожнойлор аябай көбөйүп кетти. Ошолорду азайтыш керек. Такыр жебей койбогула дебейбиз, жеш керек. Бирок сбалансированно жеш керек. Ун тамактарын жегенде салаттарды кошуп, мөмө жемиштерди кошуп, клетчаткасы көп өзүндө камтыган мөмө жемиштерди кошуп жесе болот албетте. Жебей койгула же мындай кылгыла дебейбиз. Жеш керек сбалансированно, аз-аздан баардык тамакты жесе болот. Бирок ошол тамакты көп жей бергенде гана ич катып, туура эмес тамактанып же туура эмес неме кылгандан гана пайда ич катат да. Туура тамактансаң эч качан ич да катпайт, геморрой да болбойсуңар. Өзүңөргө жакшы да. Биринчиси туура тамактануу. Экинчиси бул спорт менен машыгуу керек. Ар бир адам спорт менен машыгуу керек. Анан көбүнчө геморрой менен ошо местасында көп отурган, компьютерде иштегендер, айтишниктер, ошолор оорушат. Ошон үчүн шопурлар оорушат. Местасында өзү 1 сааттан көп отурбаш керек. Ошон үчүн мурун деле бизде айтышат, мурун советтик кезде швеяда отуруп иштегендер деле 45-50 мүнөт болгондо туруп производственный гимнастика деген болчу. Гимнастикалар кылышчу. А эмнеге школдо деле 45 мүнөттөн 45 мүнөт отургандан кийин уже көчүктө кан айлануусу начарлайт. Ошол жактан кычышуу, ачышуу пайда болбош үчүн, геморрой болбош үчүн алдын алып, ошо 45 мүнөттөн кийин өзүңөр туруп, кофе ичип, же болбосо дааратканага барып, өзүңөр басып, кичине болсо дагы өзүңөргө гимнастика жасаш керек. Такыр эле болбой калса, кичине басыш керек ар бири. Ошон үчүн спорт менен сөзсүз машыгыш керек, туура тамактаныш керек. Анан кийин көчүктү туура жууш керек. Гигиена деп коебуз. Көчүктү туура жуугандан, туура арчыгандан да геморройдун алдын алсак болот. Туура бизде болсо кандай, кыргыздарда ысык суу менен жуушат. Ысык суу менен жууганда геморрой түйүндөгү кан тамырлар чоңоюп кетет дагы. Геморрой эртерээк, кандай десем, күчөп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жууганда, гигиенаны сактаганда комнатный температурадагы же болбосо адамдын температурасындагы 36-37 градустагы суу менен жуушубуз керек. Өтө ысык деле эмес, өтө муздак деле эмес, жылымык температурада көчүктү жуушубуз керек. Туалетке баргандан кийин сөзсүз. Бумаганы колдонбогула деп азыр проктологдор баардыгыбыз айтып атабыз. Бумагада эң жаман материалдардан жасайт экен. Көчүктү арчыганда, эгерде сен ошол жерде трещина болсо, же болбосо ошол жакта кичине воспаление болсо, бумагадагы жаман микробдор көчүккө жабышып калат дагы. Анан ошол жактан парапроктит болушу мүмкүн, свищ болушу мүмкүн. Геморройду өнөкөт кылып кайра күчөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн азыр бумага менен такыр колдонбошубуз керек. Только дааратка баргандан кийин жылуу суу менен гана жууганга аракет кылыш керек. Анан туалетте отурганда 3-5 мүнөттөн көп отурбаш керек. Биз азыр кандай кылат? Телефон деген жаман заман, телефондун заманы деп коет. Баардыгы туалетке телефон алып кирет. Анан канча отурат билбейт, кечке чейин телефонду көрөт. Жок, азында бир 10-15 мүнөт отуруп коебуз. Эркектер болсо бир 20-30 мүнөт отурат. Жөн эле эркектер бизге караганда, аялдарга караганда да туалетте көп отурат. Телефонду көп чукойт. Ошон үчүн дагы аларда геморрой да көп болуп калат. Туалетке барганда телефонду таштап 3-5 мүнөт отуруп, анан кайра чыгабыз. Канчалык туалетте көп отурган сайын ошончолук геморрой чыгышына жардам беребиз. Өтө жакшы айтып бердиңиз. Буга да кошумча врачка алдын алып көрүнүп туруп, Шуну биз кайталагандан тажабайбыз, айта беребиз, Ал ооруп келбей врачка, оорунун алдын алуу үчүн профилактикалык максат менен келип көрүнүү. Өзүңөр диагноз койбой, өзүңөр Google'дан окуп, өзүңөр свеча жазып, өзүң лечение кылбай, проктологко келип, сөзсүз көрүнүп, туура лечение алсаңар, өзүңөргө жакшы. Мисалы, мен ушул суроону дайыма берем да,
алыскы бир Жети Өгүз районунда, Жети Өгүз деле жакын болуп калбадыбы? Бир тоолуу жерде жашаймын, Анан кийин меники кандайча үй шартында жанагындай канай баштаса эмне кылышым керек? Үй шартында канай баштаса, ал жакта терапевттерге барыш керек, поликлиникага барыш керек. Барып туруп, ошол жактан биринчи терапевттер дагы билет, геморройго биринчи кан агып атканда кандай жардам берерин. Ошолор жазып берет. Анан Тезирээк врачка кайрылыш керек, врачка ошол жактагы по месту жительству барып ошол жактан консультация алып, ал геморрой канчанчы стадия экенин, эмне экенин аныктап туруп, же бизге жөнөтөт, же өзү мазар жазып берет. Анан канын токтотот, биринчи жардам берет. Сиз өзүңүз айтып койсоңуз, канчалык мына чыдап жүрбөгүлө, ушул геморрой менен жүрө бербөгүлө, жашоо сапаты аябай кыйналат да, күнүгө эле кычкырып отурса. Ошону дагы бир жолу айтып койсоңуз өзүңүз. Геморрой менен өзүңөр чыдап, кыйналып жүрө бербей, сөзсүз проктологко келип кайрылып, туура лечение алып, өзүңөрдүн жашооңорду узарткыла. Ооба. Мына айымдар эми эркектерге баргандан уялса, мынакей сиздерге айым проктолог врач кайрылыңыздар. Дагы бир суроону айтып кетейин. Мына кош бойлуулук убагында, төрөтүү убагында ошо проблема көбүнкү башталышы мүмкүн. Ошондо кандайча алдын алса болот? Төрөтүү учурунда 100%, 60-70% сөзсүз аялдар геморрой оорусуга чалдыгат боюнда барда. Бунун себеби ымыркай, маткадагы ымыркай ылдый түшөт дагы, ошол жактагы көтөнчү чуктагы кан айлануу начарлап, анан кийин варикозный веналар чоңоюп, анан геморрой чыгып баштайт. Ошон үчүн алдын алыш үчүн бизде боюнда барлар көбүнчө спортту токтотуп коюшат. Анан мен токсикоздун деп каалаган тамагын жей беришет. Ошондой кылбай, спорт менен машыгып, кичине басып, беременность бул оору эмес, беременность это состояние, ошону карап туруп, спорт менен туура машыгып, көп басып, сейилдеп, туура тамактанып, клетчаткасы көп тамактардан жеп, токсикоздун деп сладкийди, таттууларды көп жеп, же болбосо каалаган жей бербей, сбалансированно тамак жеш керек. Баардыгыны туура аз өлчөмдө жесек, алдын алабыз геморройдун. Анан упражнение кейгиле дейт бизде, ошону жасашыбыз керек. Баардык адамдарга эң ошо жардам бере турган упражнение, геморройду, простатитте негизи аялга дагы, эркекке дагы аябай жакшы жардам бере турган упражнениянын бири бул упражнение кейгиле деп коет. Туалетке барганда кысып кой бересиң го, ошентип өзүң боюнда бар кезде өзүң ошондой упражнениялар жасаш керек. Негизи боюнда барлар эмес, баардык адамдар жасап жүрсө ошону бул кан айланууну аябай жакшыртат. Көчүктө эч кандай онкологиялык оорулардын дагы алдын алышы мүмкүн да. Көп ооруларга даба дедиңиз. Спорт, умеренный спорт баарына тең жардам берет. Мына сиз айтып калдыңыз, иштегениңизге канча жыл болду дедиңиз? 7 жыл болду. 7 жылдын ичинде бир кызыктуу бир пациенттериңиз жөнүндө айтып бере аласызбы? Кандайча жардам бердиңиз же күлкүлүү? Чынында эми биздин врачебный практикабызда ар кандай шарттар болот? Бир жолу мага бир бейтап келди. Бул апа экен, бир 40 жаштабы же 50 жаштабы, ушундай апа экен. Геморройго аябай жакшы лечение деп интернеттен карасам, пияз менен лечение кылат экен деп, көчүгүнөн пияз таап чыккан да. Пиязды салып алыптыр, бул аябай жакшы жардам берет экен деп. Же пиязды ала албайм мен, ал тоголокто уже дальше кирип баратат. Аябай жакшы жардам берет деп пияз салып алдым эле. Ошо пияздын согу чыгып, геморрой аз-аздан кичирейип, жакшы жардам берет экен. Айла жок күлөсүң. Айла жок. Бирок ошо баягы ооруганда жандал бастап ошону жасады да. Бирок ошо ал болуптур, маалыматты билбейт. Эми маалыматты билген киши кой биринчи врачка барайын деп чуркап келет да. Ошон үчүн биз ошо биздин максатыбыз маалымат берип атабыз. Айша айым, сизге ушу биздин студияга келип, сонун маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Дагы келип туруңуз. Элибизге ушундай маалыматтарды берип туралы. Мен ойлойм, ушу сиз айткан адам
маалыматты билбеген үчүн көпчүлүгү билбейт да. Барыш керек, эрте барыш керек, көрүнүш керек депчи. Ал баягы убакыттан эмес, каражаттан эмес, билбегендиктен, көбүнчө билбегендиктен жанагындай 3-4 стадияга өткөрүп жиберет. Сизге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Дайыма ушундай элге кызмат кылып, ошол элдин кызматынан анан кийин өзүңүзгө баар татып туруңуз. Рахмат.